Сколиоз же омуртканын кыйшайышы. Бул 6 жаштан 14 жашка чейинки балдар арасында эң көп тараган оору. Ал күчөгөндө ички органдардын жайгашуусу бузулуп, функциясы начарлайт. Дарыгерлер аны дарылоого караганда алдын алуу жеңилдешет. Бүгүнкү программабызда мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Төрөлгөндөн кийин бир 5-6 ай жана бутуна туруп калган кезде байкаганбыз. Позвоночнигинде ийри болуп турганын байкадык да. Анан ошондо байкагандан кийин врачка алып келдик. Врачка алып келип, жалга как раз алып келип, анан позвоночниктин бир канаты жок деп айткан да. Бир канаты жок, операция кыласыңар, имплант коюлат. Бирок жүлүнгө доо кетип калышы мүмкүн. Кылбаса, пока оорубаса, акыл эси жайында болсо, пока жөнүнө койгула деген да. Андан бери азыр 14кө чыкты. Ошо эми жалуется, ошо ооруп атат депчи. Омурткасы ооруп атат деп, белим ооруп атат деп, жүрөгүм ооруп атат деп кээде дем ала албай, мындай воздух болгон сыяктуу болуп, ошо кыйналат. Мындай карап дем алсак, плечо опущено, плечо приподнято. Байкап атасызбы? Бир ийне көтөрүлүп турат. Анан экинчи жагына могу жерде көрүңүз, томпойгон. Могу жерде томпогу бар. Кабыргалардын өзгөрүүсү бар да, биягы жалпайган. Эми бул төштөрдөн моундай кылганда чытасаң, көрдүңүзбү? Могу таракобрахиальный угол биягыныкы кичирээк, биягыныкы чоңураак болгон. Биягы Италиянын рисуногу чыккан, бияктыкы түз болуп калган да. Боком встань. Плечо опущено, правое, левое приподнято. Биягы таптакыр башка, биягы жалпак. Мына ушундай объективный осмотрдан кийин келип чыгат да буларчы. Сколиоз ушундай болот. Эми сколиозду полностью баягы эме кылыш үчүн бул жалаң эле клинический көрбөй, муну рентгенде тартыш керек. Рентгенден билинет. Булар рентгениңер барбы? Жокпу? Жиберди. Биринчи жолу келип атасыз да? Вот теперь могу шейный 7 ребер, то есть это позвонков, заканчивается атлантом, правда? Анан мындан келип туруп, мына моундай келгенде уже кыр аркада коет, кыргызча. Кыр аркада уже деформация бар. Мына көрдүңүзбү? Шырылый көрүнүп атат. Вот, куда уходит и мындай кылып кетип атат. Көрдүңүзбү? Могу жерде сколиоз поясничный грудной отделда. И отмечается, рентген тартыш керек. Рентген тартпаса эчтеке билинбейт. Рентгенден клинический анализ көрүш керек. Ошондо көкүрөк омурткасы кыйшайып турабы? Көкүрөгү менен бел омурткасы кыйшайбы. Эми эки уровеньде да. Ал эми баягы кол менен баягы омуртканын кыр жагы менен өткөзгөндө уже көзгө кадимкидей сүрөтү түшө баштайт. Көрдүңүзбү мына? Бу жерден мындайдан кетип атат мына. Эми биякка кайта омуртка биякка бурулуп атат. Эми мындай келгенде могу жерден эми бул кайта тескери кетет да мындай көздө. Көрдүңүзбү мына? Мына бияктуу көздөй кетип калды кайта. Бул ооруп атабы азыр? Жок, оорубайт деле. Оорубайт, просто ему неудобно азыр. Эңкейгенде шырылы билинет. Эми башыңды эңкейтчи битке. Эңкейтчи. О, где? Биягы жалпак калды, биягы томпой уже чыгып баштады. Могу кыр артканын караңыз, бел омурткада уже кыйшыктыгы билине баштады. Мына. Сколиоз деген сөз бул омурткалардын эки түрдүү плоскостьта өзгөрүүсү да. Горизонтальный, анан кийин вертикальный положениеде. Баа омуртка өзүңүздөр билесиздер, желкеде моюн омурткада 7, арка омурткада 12, бел омурткада 5, куймулчак омурткалар 6-7 деп өзгөрүлөт. Көбүнчөсү туаса болуп калат да, туас оорулар. Туас оорулар болгондо булар врожденный порок деп коет, туас оорулардын болушу, омуртканын кыйшаюусу. Бул диспластический деп коет, жетигүү процесс азыраак болуп калат да, ошол себептен өзгөрүүлөр башталат. Же болбосо туаса эки омуртканын ортосундагы кошумча омурткада чыгып калат да. Оң жагынан чыгат, сол жагынан чыгат. Кээде баягы синастоз деп коет. Омурткалар моюндан арка омуртка менен моюн омурткалары биригип төрөлөт. Же болбосо моюн омуртка биригип төрөлөт, же болбосо бел омуртка биригип төрөлүп калат да. Буларды синастоздуу деп коет. Ал эми бул анатомиясы боюнча ошондой көрүнөт. Ошого жараша деформация болот. Кайсы жагына кыйшайса, ошол жагына кыйшайып кете берет.
Анан бул эң негизги причинасы балдардын сколиоз болуусу бул кичинекей кезинен баштап эле ошо мектепке барганга чейин, баргандан кийин эле ар кандай баягы жыгылып, урунуп алышы да мүмкүн. Ошодон ооруксунат. Кээ биркилер төшүнө операция кабыл алат, таракальный операциялар коет, же болбосо жүрөк операция болот. Ошол мезгилдерде сөзсүз эмне кылат, төштү ачып операция кылат да. Ошондон баштап бала эмне кылат, оорудан сактанып, ошол жака кыйшая баштайт. Ошондон да башталып калышы мүмкүн. Жанагы төштү ачып операция кылганда кабыргадан болобу, төштүн өзүнөн жарып операция кылып жүрөккө кирип атпайбы, ошолорго болобу, ошодон кийин анан кийин пайда болот. Кайсы жагында деформация болсо, төш жагынын кабырга жагы, ошол жагына омурткада кыйшаят. Негизгиси айтат го, бул ден соолуктун булагы омуртканын түздүгү дейт. Омуртка түз болсо, бүт органдар ордунда болот экен да, көп мындай кыйынчылык балдарга, кишилерге, чоң кишилерге деле тугузбайт. Ал эми жанагындай болуп омуртка кыйшайса, сөзсүз төш органдарын, жүрөк болобу, өпкө болобу, средостененин органдары болобу, боор, иче карын болобу, ошолордо дистопия деп коет, өзүнүн ордунан жылышат. Көрдүңүзбү, ошо дагы проблема создавать этиши мүмкүн. Ал деген эми бул балдарда болгон нерселерди айтып атам. Эми чоң кишилер уже кичинекей кезинде дарыланып жүрүп, ошол боюнча сакталып калгандар деле көп да. Эми көп нерсе ата-энесинен зависит этет да. Алып барып дарылап, жанагындай айткан врачтын кеңешин аткаргандар болсо, ушулардыкы жакшы результат берет. Кээ биркилер бар, болду, врачка көрүнүп койдук деп үйгө барат дагы турмуш тиричиликтин айынан өздөрү жумушка кетет, атасы иштейби, апасы иштейби, башка болобу, бала жалгыз калып калат да, өзү аткарбайт ошону. Анан кийин калып калат. Көп нерселердин бар. Анан баягы кеңеш бергенде эмне бересиз? Биринчиден жакшылап карагыла, жатуусун карагыла, отуруусун карагыла, басканын карагыла, жазып берген жанагы упражнениялерди аткаргыла, дыхательный гимнастика беребиз, аларды аткаргыла, анан кийин жанагындай плаванияга алып баргыла дейбиз. Сууга түшүп, хотя бы жумасына 2-3 жолу. Балдарды тартиптеш керек. Туура алып жүрүү боюнча өзүн. Партада отурганда зависит этет, көп нерсеси. Отурганда эмне болуп алат? Парта түз, эңкейип алып жатышат. Туура эмес отурушат. Керелден кечке сотко чукуп, телефон чукушат. Туура эмне болот? Чарчашат. Булчуңдары чарчайт. Даже чекеси менен дуал үстү отуруп алып көрүшөт. Бул эмне болгон? Бул сөз осанкасын, көздүн зрениясын, башкалардын баарын бузуп атат да. Мына бул дагы бир причиналардын бири болуп кетет. Андан башка эмне болот? Андан башка травма болот. Андан башка жанагы причиналарына операция болуп калышы мүмкүн, таракальный жана төштөрдө. Алар дагы ооруксунуп, ошол жака көмүп жүрүп, ошол жака сколиоз боло баштайт. Андан башка могу свет. Отурганда жарыктыктан деле көп. Бир жагы мисалы мектептин окуу комнатасы жарык болбой, бала деген эмне алат? Жарыкты иштейт, кыйшаят, көрдүңүзбү? Будан дагы роль ойнойт экен. Андан башка өзүн алып жүргөндө туура эмес, постоянно бир жагына эңкейип алып алышат. Ошондой дагы сумка көтөргөндөн да зависит этет экен. Көп нерседен. Баягы ранец көтөрсө, эки жак менен таң көтөрүп, омуртка түз болот экен. Кээ биркилер бар, сумка китептерин баарын салып алып, оң жагы менен көтөрөт же сол жагы менен ошо менен ошол жака көнөт экен. Көрдүңүзбү? Булар дагы причиналарынын бирине кирип кетет. Кирип кетет. Андан башка неврологический болгондо бир жак лыптасынан булчуңдары слабый болсо, күчтүү жагы тартып кетет. Көрдүңүзбү? Ошол жактан сколиоз болот. Ата-энелерге биринчиден баягы баланы көрүп атканда, киринтип атканда, кичинекей балдар дене мүчөсүнүн түзүлүшүн караш керек. Астынан, аркасынан, капталынан, басканын, турганын баарын караш керек. Кээ биркилер бар, турганда дагы билинип калат, кээ биркилер басканда билинип калат. Ийинин көтөрүп, мойнун кыйшайтып алып баскандар толтура. Айтам, көбүнчө активизировать этиш керек. Балдардын баары азыр илгеркидей болуп, чүкө ойнобойт, чикилик ойнобойт, дөңгөлөк түртпөйт, эшек секирип ойнобойт, мисалы, ушундай ойночубуз да, лянги теппейт, мисалы. Бир убакта биз ошонун баарын жасачубуз. Ошо балдарды азыр ким? Баары түп-түз балдар. Казыркы балдар эмне болот? Керелден кечке сотка. Ал эмне кылат? Динамияга алып келет, кыймылсыздыкка. Кыймылсыздыкка алып келген эмне болот? Дене бошойт, үңкүйөт, кифоз башталат. Же болбосо ошол жака кайкы кыйшаса, ошонун сколиоздордун причинасы болуп атат.
Негизинен эле балаңыздын омурткасынын өсүшүн текшерип көрдүңүз беле? Бүгүнкү берүүдөн кийин сиз сөзсүз түрдө буга көңүл бөлөсүз деген ойдобуз. Эң башкысы балаңыздын түз отурушун көзөмөлдөңүз. Ошондой эле жылына 2 рет дарыгерге алып барып турууну унутпаңыз. Ден соолукта болуңуз.